Кудайдын Мусаны чакырышы. Чыгуу 2, 3 жана 4 бөлүмдөрдөн алынган аяттар. Арадан узак убакыт өтүп, Муса эр жеткен соң бир күнү туугандарына Ысрайылдырга барды. Барып алардын оор жумуш кылып жатышканын карап туруп, бир еврей тууганын бир мисирлик уруп жатканын көрдү. Ал ары жак, бери жагын карап, эч ким жок экенин көргөндө мисирликти өлтүрүп, кумга көмүп таштады. Эртеси жанагы жерге дагы барып, эки еврейдин мушташып жатканын көрүп калды. Ошондо Муса тарынткан адамга: "Эмнеге тууганыңды уруп жатасың?" деди. Тиги болсо: "Ким сени бизге башчы анан бий кылды эле? Мисирликти өлтүргөндөй, мени да өлтүрүп салайын дейсиңби?" деди. Муса ошондо кылганын билинип калган турбайбы деп коркуп кетти. Фараон да бул иш тууралуу угуп, Мусаны өлтүрмөкчү болду. Бирок Муса андан качып Мидиан жерине барып жашап калды. Бир күнү ал бир кудуктун башында отурганда, Мидиан дин кызматчысынын 7 кызы атасынын койлорун сугаруу үчүн ноолорго суу ташып толтурганы келди. Бирок башка койчулар келип, кыздарды кууп жиберишти. Ошондо Муса туруп келип, кыздарга болушуп, алардын койлорун сугарып берди. Кыздар атасы Регуэлге келишкенде, атасы алардан: "Бүгүн эмне мынча эрте келдиңер?" деп сурады. "Мисирлик бир киши бизди койчулардан коргоду" дешти алар. Ал тургай суу сузуп, койлорду да сугарып берди. "Ал киши гана?" деп сурады атасы кыздарынан. "Эмнеге аны таштап койдуңар? Чакырып келгиле, биз менен чогуу тамак ичсин." Муса ошентип Регуэлдин үйүндө жашап калды. Регуэл ага кызы Сипораны күйөөгө берди. Сипора уул төрөп: "Муса, мен чоочун жерден келгин болдум" деп баласынын атын Гершом койду. Арадан узак убакыт өтүп, Мисир падышасы каза болду. Ысрайыл эли дагы эле оор жумуштан кыйналып боздоп жаткан. Алардын жардам сурап боздогон үнү Кудайга жетти. Кудай алардын боздогон үнүн укту. Ыбрайым, Ыскак жана Жакып менен түзгөн келишими анын эсинде эле. Кудай Ысрайыл элинин акыбалын көрүп, аларды аяды. Муса кайнатасы Медиан дин кызматчысы Итронун койлорун багып жүрдү. Бир күнү ал койлорун ээн талаада жайып жүрүп, алыстап Кудайдын тоосу Хорепке барып калды. Ошондо жараткан эгенин периштеси ага тикендүү бадалдын арасынан күйүп турган оттун ичинен көрүндү. Муса бадалдын жалындап күйүп турганын, бирок күйүп кетпегенин көрдү. Бадал эмнеге күйүп кетпейт? Барып, бул укмуштуу нерсени көрөйүнчү деп ойлоду Муса. Жараткан эге Мусаны көрөйүн деп келатканын көрүп, бадалдын арасынан: "Муса, Муса" деп чакырды. "Угуп жатам" деп жооп берди ал. "Жакындава, бут кийимиңди чеч, себеби сен турган жер ыйык" деди жараткан эге. "Мен атаңдын Кудайымын, мен Ыбрайымдын Кудайымын, Ыскактын Кудайымын жана Жакыптын Кудайымын." Муса Кудайды карагандан коркуп, жүзүн жаап алды. Ошондо жараткан эге мындай деди: "Мен элимдин Мисирде азап тартып жатканын көрдүм. Көзөмөлчүлөрдүн кыйноосунан улам боздогон зар муңун уктум. Мен калкымдын кайгысын билем. Ошол үчүн аларды мисирликтердин кулчулугунан куткарганы келдим. Мен аларды Мисирден алып чыгып, жакшы жана кең жерге, сүтү менен балы агыл төгүл жерге, Канаан, Хет, Амор, Перис, Хиби жана Жебус элдеринин жерине алып барам. Мына Ысрайыл элинин боздогон үнү мага жетти. Мисирликтердин аларды кандай эзип жатканын өзүм да көрдүм. Ошондуктан жөнө, мен сени фараонго жиберем. Сен элимди, Ысрайылдарды Мисирден алып чык." Муса ошондо Кудайга: "Фараонго барып, Ысрайыл калкын Мисирден алып чыккыдай мен ким элем?" Кудай Мусага: "Сени мен жибергенимдин белгиси ушул. Мен сени менен болом" деди.
Sen eldi Misirden алып чыккандан кийин силер ушул тоодо мага ибадат кыласыңар. Муса Кудайга мындай деди: Мен Исраил калкына барып, мени силерге ата бабаларыңардын Кудайы жиберди десем, алар менден ал ким деп сураса, аларга эмне деп жооп берем? Кудай Мусага: Мен ар дайым бар болуучумун. Исраил элине мени силерге бар болуучу жиберди деп айт, деди. Кудай Мусага дагы мындай деди: Исраил элине мени силерге жараткан эге, ата бабаларыңардын Кудайы Ибрайымдын Кудайы, Искактын Кудайы жана Жакыптын Кудайы жиберди деп айт. Менин ысымым түбөлүккө ушул, укумдан тукумга менин ысымым ушундай. Баргында Исраил аксакалдарын жыйнап, аларга мындай де: Жараткан эге, аталарыңардын Кудайы Ибрайымдын, Искактын жана Жакыптын Кудайы мага көрүнүп, буларды айтты. Мен силерге назарымды буруп, Мисирде силерди эмне кылышканын көрдүм. Эми силерди Мисирдеги азаптан куткарып, Канаан, Хет, Амор, Перис, Хибби жана Жебус элдеринин жерине сүтү менен балы агыл төгүл жерге алып барам. Исраил аксакалдары сага кулак салат. Сен алар менен бирге Мисир падышасына барып, ага мындай дегиле: Жараткан эге еврейлердин Кудайы өзү бизге көрүндү. Бизге уруксат бериңиз, 3 күн жол жүрүп барып, ээн талаада жараткан эге Кудайыбызга курмандык чалып келели. Бирок Мисир падышасын кудурет күч менен мажбурлабаса, ал силерди кетирбесин билем. Андыктан мен кудурет күчүмдү көрсөтөм. Мисирди аралап, аны кереметтерим аркылуу кыйратып талкалайм. Ушундан кийин ал силерди кое берет. Мисирликтер силерге ырайым кылгыдай кылам. Силер кеткенде куру кол кетпейсиңер. Ар бир аял заты тегерегиндеги мисирлик аялдардан күмүш жана алтын буюмдарын, кийим-кечегин сурап алсын. Ошентип уул кызыңарды жасантып алып, мисирликтердин байлыгын олжолоп кетесиңер. Ошондо Муса Кудайга: Алар мага ишенбей, сөзүмдү да укпай, жараткан эге сага көрүнгөн эмес деп коюшсачы, деди. Колуңдагы эмне? Деди жараткан эге. Таяк, деп жооп берди Муса. Жараткан эге: Аны жерге ташта, деди. Муса таякты жерге таштаганда, ал жыланга айланды эле, Муса андан качты. Жараткан эге Мусага: Колуңду сунуп, куйругунан карма, деди. Муса колун сунуп, жыландын куйругунан кармаганда, ал анын колунда таякка айланып калды. Жараткан эге Мусага: Сен аларга ушуну көрсөт, деди. Ошондо ата бабаларынын Кудайы, Ибрайымдын Кудайы, Искактын Кудайы жана Жакыптын Кудайы жараткан эгенин сага көрүнгөнүнө ишенишет. Жараткан эге Мусага дагы: Колуңду койнуңа сал, деди. Муса колун койнуна салып, кайра тартып алганда колу тери оорусунан кардай ак болуп калды. Колуңду дагы койнуңа сал, деди жараткан эге. Муса колун дагы койнуна салып, кайра чыгарганда колу калган денесине таза болуп калды. Анан жараткан эге Мусага мындай деди: Эгер алар сага ишенбесе, биринчи көрсөткөн кереметти этибар албаса, экинчи кереметке ишенишет. Эгер эки кереметке тең ишенбесе, сөзүңдү угушпаса, анда Нил дарыясынан суу сузуп алып, жерге төк. Дарыядан алып жерге төккөн суу канга айланат. Муса жараткан эгеге: О эгем, кечире көр. Мен мурдатан эле сөзгө чечен эмесмин. Азыр кулуң менен сүйлөшүп турганыңда да ошондой элемин. Мен жакшы сүйлөй албайм. Сөзгө чоркокмун, деп жалбырады. Ошондо жараткан эге мындай деди: Адамга тил берген ким? Дудук, дүлөй, көзү көрө турган же азиз кылган ким? Мен жараткан эге эмесминби? Жөнө, сүйлөгөнүңдө сени колдоп, эмне айтууну үйрөтүп турам. О жараткан эге, деди Муса жалына. Менин ордума башка бирөөнү жибере көр. Ошондо жараткан эгенин Мусага каары кайнап мындай деди: Леби уруусунан Арун агаң бар эмеспи? Билем, ал сөзгө чечен. Мына,
ал алдыңан тосуп чыкканы келатат. Агаң сени көргөндө кубанат. Сен аны менен сүйлөшүп, айтчу сөздү ага айтасың. Сүйлөгөнгөрдө силерди колдоп, жасай турган ишиңерди үйрөтүп турам. Ал сенин ордуңа элге сүйлөп турат. Арун сенин озуң болот. Сен болсо ал үчүн Кудайдын ордунда болосуң. Ал дагы таягыңды колуңа ал, сен аны менен керемет көрсөтөсүң. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо. Бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо. Бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо. Бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо. Бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com